төраға, урматтуу депутаттар, Акылбек Үсөнбекович, Камшай Кыдышайч. Акылбек Үсөнбекович, деңиз деңгээлинен 1800-ге тийбей эле коюңуз, сизден өтүнүч. 12 күндүк эмгек акысы аз эле район. Эми азыр мурунку токтомдорду жокко чыгарып, азыр көп районду ала албай атышат да. Мен сизди түшүнөм. Баардыгын инвентаризация кылып атасыз. Алдыга жылайын бюджетти көбөйтөйүн деп атасыз. Бирок ушуга тийбей эле коюңузчу. Кала берсинчи ушул. Сизден өтүнөм, мен суранам. Азыр мынакы мурунку токтомдорду жокко чыгарып салып, элдер 1800-ге 12 күндүк эмгек өргүсүн ала албай атат. Кодекске ссылаться этип атат, 2000 кылып койгон экенсиздер. Да 1800-ге мыйзам бар. Ал тура берсин. Бирок ушу эмгек акысын деле бир 6 миллиард экономдоп, ушу элди кыйнабай эле албай эле жөн эле коюңузчу. Ушуну 1800-дө кала берсинчи, сизден өтүнүч. Ушуга бир жооп берип койсоңуздар, рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Биз добуш менен чечкенде суроо жооптор бүттү. Азыр жооп берердин алдында мен кыскача бир нерсени ушул жерде министрлер кабинети жоонтоп аткаруу бийлигинин өкүлдөрү турат, бир маселени айтып коем. Мына биз бул жерде эң маанилүү финансылык документти карап атабыз. Бул жерде массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү отурат. Бир көрүнүш, бизде Кыргызстанда сөз эркиндиги жок, сөз эркиндиги төмөндөп кетти деп ар кандай индекстер менен көптөгөн эл аралык уюмдар бизге баа берип атат. Мына ушул туура эмес экенин мен айтып коеюн. Мына бул жерде биз эң маанилүү документти карап атканыбызга карабай, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү ар бир депутатты каалагандай чакырып алып суроолорун берип атат тигил жерде. Бул көрүнүш, мына парламентаризмдин бешиги деген Улуу Британияда дагы журналисттерге массалык маалымат каражаттарына аркада отурган тосуп койгон. Айнек терезе менен. Алар суроо бере албайт, чакыра албайт. Чыкканда дагы депутаттар башка жол менен чыгат, контакт болбойт. Мына ошондой өлкө бизге баа берип атат, бүгүнкү күндө индекс түшүп кетти деп. Мына сөз эркиндиги, каалагандай чакырып, каалагандай суроолорун берип атат. Ошон үчүн урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, сиздер дагы ошондой бизге айтылган, биздин өлкөбүздө сөз эркиндигинин абалын айтылган учурда өзүңөрдүн үнүңөрдү чыгарып коюшуңар керек. Сөзсүз түрдө. Себеп дегенде бул өтө маанилүү. Бизде сөз эркиндиги бар, парламентте да бар, бардык жерде бар. Сөз министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбековичте. Рахмат, урматтуу Нурлан Тургунбекович, урматтуу депутаттар. Азыр баарыбыз жазып алдык. Суроолордун баарын урматтуу вице-премьерлер жооп берсе, финансы министри менен. Анан аягында мен жооп берип койсом, мага тиешелүү суроолорго. Адылбек Элешевич бар, сизде суроолор жокпу? Анда Камчай Кыдышайч. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Нурланбек Тургунбекович, Акылбек Үсөнбекович. Бир нече депутаттарыбыздын айткан сөздөрүнөн кийин мен өзүмө бир аз заметкалар кылып алдым. Мен мага тиешелүү маселелерге жооп берип коеюн. Калгандарын тийиштүү министрлер кайрадан жооп берет деген ойдомун. Деңиз деңгээлинен 1,8 менен 2000 боюнча, метр боюнча. Мен оюм бул эми муну негизинен урматтуу Акылбек Үсөнбекович өзү чечет. Бирок ошол эле маалда менин оюм бул маселе 1,8 бойдон калыш керек. 1,8 бойдон калыш керек. Себеби канчалык берсек биз элибизге берип атабыз, өзүбүздүн. Айрыкча тоодо жашаган элибизге берип атабыз. Так? Тоодо жашаган элге каалашынча бериш керек, көбөйтүп беришибиз керек деген ойдомун. Эми мен азыр Акылбек Үсөнбековичте сурабай эле айтып койдум. Акылбек Үсөнбекович болбойт андай деп коюшу да мүмкүн. Болбойт деп коюшу да мүмкүн. Аны эми урматтуу төрага өзү чечет. Ушул негизги маселелер маган негизи урматтуу депутаттар, негизинен бардык маселелерди карап бүттүк. Тынч эсен аман болсо, Кудай кааласа. Эмдиги жылы быйылкы көрүп атасыңар да, быйылкы жылкы кылынган жумуштарды. Эмдиги жылы президентибиз койгон тапшырмасы негизинде быйылкыдан дагы бир нече көп иштешибиз керек. Мен мисалы быйылкы жылы 2024 жылы иштеген ишиме өзүм канааттанган жокмун. Мен аз иштедим деп эсептеймин. Мен туура иштеп акырына чейин элдин мындай көңүлүн толтура албадым деп эсептеймин. Ошондуктан эмдиги жылы мындан да көбүрөөк иштейбиз. Биз көп иштесек, кээ бир баягы коррупционерлер тынчы кетип атат. Ыйлап атышат, сыркоолоп атышат, ооруп калып атышат.
сиздер менен бирге Кудай кааласа мамлекетибизди гүлдөтөбүз деген ойдомун. Рахмат. Кечиресиздер, көбүрөөк сүйлөп койдум. Рахмат, урматтуу Нурлан Тургунбекович, урматтуу депутаттар. Камча Кыдыршаевич болгон суроолордун баарына жооп берди. 1800 метр көтөрүлбөйт, бирок ылдый эле байт. Ушуну так сиздерге айтып коеюн, ато бирөө көтөрүлсүн дейт биздин өкмөттүн мүчөлөрү. Депутаттардын көбү болсо ылдый түшсүн дейт. Азыр 1800 кандай болсо, ошо боюнча калат. Жусуев Аксакалдын оргкомитетинин өзүм башында турам. Буюрса аягына чыгарабыз. Сиздердин мына биринчи окууда, анан экинчи, үчүнчү окууда сиздердин берген бир топ сунуштарыңыздардын баары кирди бюджеттин ичине, бюджеттин комитетке, анан ар бир депутатка, сиздердин баарыңыздарга терең ыраазычылык.